Ал мөңгүнү көтөрүп кетмек беле ал шейхтериң. Уялбайсыңар байланайын, садагала, уялбайсыңар. Аталардын атын берип койсоң, бул эмден кем кетип атат? Японияга бир эле областты бербейт. Ал бул улуттун маселеси. Бул мамлекеттин маселеси. Ариет, намыстын маселеси. Кичине мындай ичиңерди кеңирээк кылсаңар туугандар. Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Кыргызстанда Путиндин ысымы ыйгарылган чоку бар экенин айрымдар билчү эмес. Ал чокуга өткөн жылы Украинаны туусу сайылганда чуу көтөрүлүп, ушундай аталыштагы чоку барбы деп таң калгандар болгон. Себеп дегенде 2010 жылы Москва районунун депутаттары демилгелеп, аны өкмөт колдоп, парламент бекитип, 2011 жылы чоң ызы чуусуз эле аты жок чокуга Россия президентинин ысымы ыйгарылып калган. Бирок анда деле буга каршы болгондор, жактагандар да болгон. Каршы чыккандардын сап башында ошол кездеги парламенттеги Ата журт фракциясынын лидери, азыркы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев болгон. Ал мындай деген: Кыргызстанга кошкон салымы үчүн Путинге мамлекеттик сыйлык берсек жарашат, бирок жердин атын эмес. Эми болсо мөңгүлөргө араб шейхтеринин атын берүүгө каршылык жок. Кече парламент Ысык Көл облусундагы тоо кыркаларындагы 2 мөңгүгө араб шейхтердин ысымын ыйгаруу жөнүндө мыйзамды жактырышты. Кыргыздын баатырларынын ысымы коюлбай, жет атабыз тааныбаган арабтардын аты ыйгарылып жатканын Адахан Мадумаров сынга алган. Жасакерленгендин дагы чеги болушу керек. Бул мамлекеттин намыстын маселеси болуп жатат деп. Уялбайсыңарбы байланайын, садагала, уялбайсыңарбы? Ушундай нерсени көтөрүп келбей эле койбойсуңарбы жогорку кеңешке? Кайсы өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүштөр? Кошун өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүш? Жок. Алар акыл менен иштейт. Силер себет көтөрүп барып иштейсиңер. Кожайын, сиздин атыңызды бул чокуга берип койдук. Бул мөңгүбүзгө берип койдук. Бул тообузга берип койдук. Урматтуу кесиптештер, бул улуттун маселеси. Бул мамлекеттин маселеси. Ариет, намыстын маселеси. Эмне үчүн Калы кул чокусу деп койсок жарашпайт? Эмне үчүн Чолпонбай Төлөбердиев деп? Эмне үчүн жарашпайт? Эмне үчүн Осмон Жакыпов, Мамасал Тешебаев, Самат чокусу деп койсок эмнеге жарашпайт? Мен канчалык колдоого ээ болом билбейм. Бирок менин жүрөгүм сыздап отурат. Жүрөгүм ыйлап отурат. Мына Жолборс Жоробеков деген мырза Исхак Разаков жөнүндө китеп жазган экен, бүтүндөй архивге таярым жазган экен. Мына ушундай дагы ушундай кылып жеген экенбиз кыргыздын баарын. Архивдик документтер. Касым Тыныстановду ушул жерден союп атат экинчи кыргыз. Эмне деп? Ороодо даның мол болсо, короодо малың ток болот деп жазып койгон үчүн. Токтотпойлу ушундай нерселерди. Бул сөздөрдөн кийин кээ бир депутаттарды токтотуу мүмкүн эмес да. Ичи тарлык кылбай эле берели. Эмне мөңгүлөрдү көтөрүп кетмек беле деп чыгышты. Ананда жөн кишинин атын ыйгарып жаткан жокпуз да дешип. Король Абдулазиз мусулман ыйыктыктарын Мекке менен Мединанын ээси. Эмне деген өлкөнү дүйнөнүн азыр канчанчы өлкөсүндө чыгарган кишилер булар. Бир гана жаман жери король Абдулазиз эмес, падыша Абдулазиз деп жазыш керек тияка. 8000 орусча аты коюлган, өзүң тааныбаган 2 чокуга 2 дос өлкөнүн падышасын куруучу үйлөр, куруучу аталардын атын берип койсоң, бул эмден кем кетип атат? Сөздөп эле сүйлөй бербеш керек да. Ушуга чейин силерди ким койду деди кыргыздын аттарын бергенге? Бириккен Араб Эмиратынын түзүүчүлөрдүн бири бул Шейх Нахая. Эми ошол азыр айтып кеткендей 8000 мөңгүнүн бирөөсүн берип койсоң эч нерсе болбойсуң. Ал мөңгүнү көтөрүп кетмек беле ал шейхтериң. Ачыгын айткандачы. Күндө ысып атат, эрип кеткен болсо жок болот ал мөңгү. Кичине мындай ичиңерди кеңирээк кылсаңар туугандар. Сөздүн ачыгы. Мөңгүдөн эмнен кем кетет? Ушу мөңгүгө мындай ачыгын айтканда ким барат? Анча-мынча алпинист барат. О, Шейх Нахаянын мөңгүсү, Лелинин мөңгүсү, ким билет аны, туугандар. Кичине ичиңерди кеңирээк кылсаңар. Ушундай эле логика менен анда талкаланган канча жолдорубуз бар.
Кийим жасап берем десе ысымдарын ыйгара берели. Шаар конуштарыбызды жакшыртып беребиз деп Кытайлар келсе деле Мао Цзэдундун же Си Цзиньпиндин аттарын берип коелу. Эмне кылып беребиз десе аттарын ыйгара берели. Көтөрүп кетишмек беле, ичибизди таарытпайлы. Ичибизди таарытпайлы деп 3 жыл мурун эле Акылбек Жапаров 7 облусту 7 өлкөгө берели. Желектерин илип алышсын деп чыккан эле. Мен айтып атам, Японияга бир эле область бербейли. Баткен же Нарын областын берели дагы Япония бир эле область көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефкалуу сыяктуу болот экен да. Кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен да кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Мына мамлекеттин саясатын жүргүзүп жаткан адамдын сөзү. Эми убагында Кыргызстанда хиппик программасына киргизип жибере жаздаган адамдан эмнени күтсөк болот? Көрүнгөндүн атын жер сууга бере бербей, Союз убагында Ленин чокусу же дагы башка деп коюлгандарды, башка тилдерде коюлган айыл кыштактардын, көчөлөрдүн аталыштарын кыргызчалайлы дегенди ойлонбойлубу? Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.